Саламатсыңарбы балдар жана кыздар. Бүгүн биз эки дос аттуу жомоктуугабыз. Анда эмесе конт коюп көңүл бурабыз. Илгери бир кедейдин аялы токойдон отун терип жүрүптүр. Айылдан алыс жерде ал аялдын толгоосу күчөп калат. Бир кучак куурайды эптеп жонуна көтөрүп, үйүнө ашыгат. Анткени күйөөсү жайлоого мал айдап кетип, очокко от жакчу жан жок экен. Токой четинде чынар терекке жөлөнө бир азга көөшүлө түшөт. Алла Таала ал аялга наристе ыроолоп, бал канакай уул төрөлөт. Дал ошол маалда алардын үстүнөн айдай сулуу пери учуп бараткан эмиш. Ал пери дагы ай күнүнө жетип турган чак экен. Чынар терекке конгон пери алтын көкүл кыз төрөйт. Теректин түбүнөн ыңаалаган үн уккан пери жерге түшөт. Ымыркай уулду көрүп мындай дейт: менин кызым төрөлгөн ушул жер, ушул кезде сен да төрөлдүң. Ылайым тагдырың тайкы болбосун, деп жүзүнөн сыласа, наристенин маңдайында жылдызча тамга калат. Пери учуп кетет да уйкудан ойгонгон аял үйүнө жөнөйт. Апасы чынар терек түбүндө төрөлгөн уулунун атын Чынарбай коет. Бала күн сайын эмес, саат сайын турала берет. Чынар терек да көккө бой керет. Кечинде бир кулач, таңда дагы бир кулач узарат. Чынарбай ошентип чынар терек алдында ойносо да, анын сырын биле бербейт. Бир жолу Чынарбай токойду аралап баратып, капилет табыш угат. Бадалдан башын созо караса, арыстан ар этип жаш мергенчини баса жыгылыптыр. Азуу тиштерин алкымга батырганы турат аттың. Арыда арстан чалган аты жатат канталап. Чынарбай кылчактап турбай, колундагы таякты шилтеп арыстанга тап берди. Чоочун табыш уккан жырткыч артына кылчайгыча мергенчи анын тырмагынан бошонду. Шамшаарын сууруп чыгып, Чынарбайга атырылчу арыстандын жолун тороду. Чынарбай дагы мергенчинин жерде жаткан найзасын алып, тик сунууга үлгүрдү. Ыркыраган жырткыч аргасыз кетенчиктей аркы бадалга аттын этин сүйрөй кетти. Ашык деген мергенчи менен Чынарбай ошондон тарта ажырагыс доско айланды. Ал күчү артылган Чынарбай досу сындуу бой жетип, акыры чынар теректин да сырын билди. Чынар теректи шынаарланган Чынарбай кайсы бир жолу капилет көрүнүшкө күбө болду. Теректин кылда учунда айдай сулуу конуп отурган экен. Чынарбайга көзү чагылышкан сулуу көк асманга көтөрүлүп учаары менен чынар терек бир кулачка узара түштү. Алтын көкүл сулуунун айдай жүзү уландын жүрөгүнө так салды. 3 күн 3 түн чынар теректи күзөттү. Алтын көкүл кыз келер бекен деп күттү. 4-чү күн дегенде Чынарбай перинин кызы кеткен тарапка бет алмай болду. Ажырагыс досу Ашык аны жалгыз жибербей, эки ат менен аттанышты. Эки дос карк эткен карга, кок эткен кузгун жок, кыржондо кыйналды. Ээн жерде эрмелди. Өздөрү ыргыйдай, аттары торгойдой болуп, азыгы түгөндү. Ээн тала, эрме чөлдө, эринге тамызчу тамчы суу табылбас. Капысынан бою бир кулач, сакалы 1000 кулач абышка алдыдан карпа көрүп чыкса болобу? Уландар ызаат көрсөтө, ийле салам айтышты. Уулум, деди абышка Чынарбайга. Кимди издеп чыкканыңды билем. Алтын көкүл сулуу, перинин кызы. Аны табууга жардам берем. Абышка анан Чынарбай менен Алтынайдын алтын көкүл сулуунун бир күндө төрөлгөнүн, уландын бешинедеги тамгасынын сырын, Алтынайдын апасы ага тагдырың тайкы болбосун деп бата бергенин баяндап өттү. Ата, эми мен эмне кылсам, перинин кызын кантип табам, деп сурады Чынарбай. Алтын көкүлдү көргөндөн бери жаным жай албады. Абышка досторду колдоп, периге барчу жолду айтып берди. Жол оңой эмес, жоболоңдуу эле. Эки дос ээн тала, эрме чөлдө ач карышкырлардан эптеп кутулду. Андан аждаарлар бык-бырдай кайнаган өрөөнгө түшүп, алардын башын аргымак аттарынын курч туягы кырчып, араң дегенде арылышты. Күндүз дагы күн тийбеген түн токойдо жырткычтардын курчоосуна туш келди. Бою бир карыш, сакалы 1000 карыш абышка айткандай, аларга аттарын союп берип, алда жалда өздөрү аман эсен чыгышты. Акыры ажырагыс достор токойдон чыгып ак өргөнү көрүштү.
босогосун аттап киришсе, Алтынай суйсала уктап жаткан экен. Анын 2 өрүм алтын чачы босогодон төргө чейин суналат. Чынарбай менен Ашык 2 өрүм чачты тутамдай кармап, абышка үйрөткөндөй белдерине 5 ороно бекем курчанышты. Перинин кызы чочуп ойгонуп, уландар менен бирге көк асманга учуп чыкты. 3 рет аларды көктөн жерге күйсө дагы, кош өрүм чачты колдон чыгарбады өкө. Акыры айласы кетип, амалы түгөнгөн кыз жерге конууга аргасыз болду. Чынарбайды кылчак караган Алтынай мындай деди: "Чынар тереке коноорумда сени көрүп калчу элем. Деги кимсиңер? Көздөгөнүңөр эмне?" Чынарбай ойдогусун жашырбай, кызга чындап ашык экенин айтты. Кыз дагы аны бир көргөндөн жактырып калганын билдирди. Айдай сулуу Перинин апасы болсо, бешнесиндеги жылдызча тамгадан Чынарбайды таанып, 2 жашка ак батасын арнады. Чынарбай менен Ашык тоо койнуна боз үй тигип, аңчылыкка чыгып турушту. Чукул арада шаркыратма бар эле. Асканын боорунан атырылып чыккан суудан чакан көлмө жаралган. Ошол көзгө көркөм көлмөдө Алтынай сууга чөмүлчү. Алтынай сууга чөмүлчү керемет күндөрдүн биринде анын башынан бир тал алтын көкүлү түшүп, суу менен агып кетти. Суунун ылдыйкы агымында хандын тегирмени бар эле. Бир тал чач тегирмендин барасына оролуп, ал айланбай токтоп калат. Тегирменди текшерген малайлар бир тал чачты таап алып, ханга жеткиришет. Алтын көкүлдү көргөн ач көз хандын көзү чанагынан чыга түшөт. "Укмушуңгур" деп таңыркайт хан. "Деги ушундай алтын көкүлү бар адам болорбу?" "Болот" дейт анын кеңешчиси. "Тоону мекендеген Перинин чачы ушундай. Ханым, эмесе эмне турасыңар? Тапкыла" деп буйрук айтат хан. "Тезинен тапкыла. Алтын көкүл кызды тапсам, мен байбаганда ким байыйт?" деп кыялданат кыйды хан. Ар тал чачы алтын болсо, бирок Перини багынтуу оңой эмес. Күч колдонуу жарабас. Айла менен, амал менен колго түшүрөлү. Өзүнүн өргөөсүн айланчыктап, аш тамактын калдыгын терип жеген бүкүр кемпирди чакыртып, хан муну айтат: "Эгер ишке жарасаң, ат башындай алтын берем. Эртең эле байыйсың, эрге тиесиң. Мага Перинин кызын, алтын көкүлдү таап кел." Куураган кемпир лып эле макул болот. Суу башына кайык менен мөңкөңдөп сүзүп жөнөйт. Аз өттүбү, көп өттүбү, Айтор шаркыратмага жетет. Кайыгын камышка катып, кемпир боз үйдүн жанындагы ташка келип отурат. Алтынай чыкчу кезде аңдып, үшкүрүнө жалбырат. "Куураган башым, куу башым, жаралгандан багым жок, каралашар жарым жок, казан тургай тамым жок, кызым мени аяп кой, колтугумдан таяп кой." Кемпирге боору ооруган Алтынай аны үйгө киргизет. Кечинде аңчылыктан кайткан Чынарбай менен Ашык дагы бүкүр кемпирге боор толгошот. "Жалгыз эргесиң" дейт Чынарбай аялына. "Мейли, эртели кеч сага эрмек болсун." Арадан анча бир күн өтүп, эки дос адатынча аң улап жүрүшкөн. Тоонун көркөм көлмөсүнө чөмүлгөн Алтынай жээкке чыгып, кара ташта отурган кемпирге чукулдай басты. "Кызым айланайын, карыдым мен, арыдым, көзүм да көрбөй барат. Тетиги эмненин карааны?" дейт кемпир камыштагы катылуу кайыкка колжаңсай. Алтын көкүл сулуу эч качан кайыкты көрбөгөн экен. Эмне айтаарын билбей калат. Бүкүр тилемчи өзүнө Перини катар отургузуп, кайык менен суу ылдый сүзүп жөнөшөт. "Кайык деген ушу. Карачы, сууда кайкып сүзөлү" деген кемпир Алтынайдын алтын көкүлүн сылап тарайт. Бүкүрдүн күбүр-шыбыр келмесинен кыздын көзү илинип, көөшүлүп кетет. Алтынай сулуу көзүн ачса, колу байланып, хандын өргөөсүндө айланасы түгөл куралчан жасакчылар. Чынарбай менен Ашык эртеси кечинде үйгө келип, Алтынай менен бүкүрдү эч жерден таппай калышты. Кирген дагы, чыккан дагы из жок. Болду болбоду дешип, суу ылдый издеп жөнөштү. Таң ата эки дос бир шаарга туш келишти. "Калк ушунча көп дейсиң, тим эле каршы терши кумурскалай агылат. Баарынын кеп кылганы алтын көкүл Периге хан үйлөнөт имиш, тоодо эт көлдөй чык тартылат имиш." Аңгычакта аянтка ханды молдо коштой келип, бет маңдайдан жашоолдор Алтынайды алып чыгышты. Ага жаңы зайыптай ак көйнөк, шөкүлө кийгизип коюшуптур. Калың караган ичинен Чынарбай менен Ашык айра таанылбас эле. Бирок Чынарбай мылтыгын дүрмөттөп атып, өзү жөнүндө белги берди. "Калың эл ушунчалык элтең эте калды дейсиз,
Жасоолдорду жара түрткөн Алтынай эки дос тарапка учуп жөнөдү. Чынарбай менен Ашык анын эки өрүм чачына жармашып, пери болсо асманга көтөрүлө учуп кетти. Көпчүлүк эл көк асманды аңкая карап, калпактары башынан жерге кулады. Өз үйүнө кайтып келген Чынарбай менен аялы мындан ары тууган жерге кетели деп кеңешти. Ата-энемди көрбөгөнүмө көп болду, деди Чынарбай. Алар да бизди сагынган чыгар. Эки дос менен бирге перинин кызы ата журтка сапар улашты. Алардан озуп, айылдан айылга мындай кабар тарады. Сулуу периге үйлөнгөн Чынарбай келатат. Бул кабар ханга да жетти. Чынарбайга жамандык жасамай болду. Аппак таң атаарда Ашык досу Чынарбайга кеп салды. Түндө көргөн түшүм аян берди. Каардуу хан бизди курутмай болуптур. Мага ишен досум. Эмне десем ошону орундатсаң, кырсыктан кутулуп чыгабыз. Макулбу? Чынарбай макул болду. Кайсы бир айылдан 3 жигит токулгалуу 3 ат менен аларды утурлай чыгышты. Өңү кардай боз атты периге, калган 2 кара атты 2 доско туура тартышты. Ашык анда Чынарбайга кайрылып, кара аттардын ээрин алып өрттөп сал деп суранды. Анткени аларга уу сүйкөлгөнүн билген эле. Дагы бир айылдан бир жаш жигит Чынарбайга 5 түлөк бүркүт тартуу кылды. Бирок Чынарбай алгыр куштун томогосун сыйрып, туурун өрттөп, өзүн көккө агытып жиберди. Ээн талаада жүргүнчүлөр ээн үйгө кес келишти. Чарчап чаалыккан эмелер эс алганы ниеттенди. Керегеде келишкен 2 чапан илинип турат. Атайын 2 доско арналгандай. Бирок Ашык бул кийимдерди да керегеден этият алып өрттөп салды. Башка кырсыктан бейкапар жатып, уктамай болушту. Түн жарымында Ашык алдан эден бүшүркөй ойгонду. Кереге түптөн кирген уулуу жылаан досунун аялын беттен чагып кеткенин көрүп калды. Шамшар менен жылаандын башын кыя чапкан Ашык уйкудагы Алтынайды чочутпай, бетиндеги жарааттан ууну сора баштады. Ушул учурда Чынарбай дагы ойгонуп кетти. Аялымды Ашык өөп жаткан экен деп ойлоп, ачуулуу үн катты. Дос деген ушинтмек беле? Сен биздин достукка шек келтирдиң. Антип айтып болгуча, дагы бир жылаан Чынарбайды чагып алды да капталына кулады, үнсүз тилсиз. Досунун сулк денесин көтөрүп, сандыкка салган Ашык кайгылуу сапарды бет алды. Алтынайга хандын кырсыгынан сактан деп айтууга гана үлгүргөн Ашык сандыкты көтөрүп тышка чыкты. Алтынай болсо жерге 7 ийне сайып минтип айтты. 7 кабат дубалы бар чепке айлан. Ошол замат перини темир дубалдар курчап, кырсыктан коргоп калды. Алаңгыча Чынарбайдын денесин көтөргөн Ашык ээн талаа эрме чөлгө жетти. Алдан тайып амалы куруп, сандыкты бир дөбөгө койду да досунун армандуу өлүмүнө өксүп турду. Капысынан бет алдынан баягы киши, бою 1 карыш, сакалы 1000 карыш абышка чыга калса болорбу? Оолум, сен досуңдун бактысы үчүн азап тартууга даярсыңбы? О мээрман акылман, деди Ашык көзүнүн жашын көл кылып. Чынарбай менен Алтынайдын бактысы үчүн бардыгына даярмын. Абышка сандыктын оозун ачып көрдү. Анан чуңкур казып, ага Чынарбайды салып, үстүнөн кум менен көмүп коюуну буйруду Ашыкка. Айтканы аткарылган соң, абышка ошол чуңкурдун үстүнөн 2 рет ары бери секирип, топуракты таягы менен сайгылап, бир нерселерди күүрөдү да көздөн кайын болуп кетти. Ошол эле замат Чынарбай ордунан козголуп, көзүн сүртүп, кубанычы койнуна батпаган Ашыктан минтип сурады. Биз кайдабыз дейги? Ашык ага хандын кыйдылыгын айтып берди. Чынарбай досу Ашыктан шек санаганына уяла түштү. Экөө Ашыга Алтынайга жөнөштү. Хан болсо темир чепти 4 тарабынан курчап, жасоолдорун түгөл кыйнап, усталарын текши жыйнап, темир дубалдарды араалата, кулата албай уара. Күтүүсүз келип калган Чынарбай менен Ашыкты көргөндө, хандын төбө чачы тик туруп, 2 досту өлтүрүп салууга буйруду. Антсе да 2 аңчынын жебелери жасоолдорду жер жаздантты. Кол башчыдан айрылган желдеттер туш келди качып берди. Канкор жана каардуу хандан бошонгон эл чындап сүйүнүп, Чынарбай менен Ашыктын эрдигин даңаза кылды. Карапайым калк Чынарбайды өздөрүнө башчы шайлашты. Жаңы хан өзүнүн алтын көкүл аялы перинин кызы менен бактылуу өмүр жалгады. Чынарбай ажырагыс досу Ашыкты жаш сулууга үйлөнтүп, байлыгынын жарымын бөлүп берди. Көп өтпөй Чынарбайдын ата-энеси да көчүп келип, жашылыкка көп болушту. Карыган ата-энеге кам көрүү балдардын парызы эмеспи? Аз өттүбү, көп өттүбү, айтор алар небере жытын искешти.
бир гана жагдай Чынарбайдын көкүрөгүн өйдү. Ашык досу балалуу болбоду. Байлык колуна толбоду. Чынарбай мунун сырын түк түшүнбөй, кеңешчилеринен сураса, бир даанышман минтип айтты. Сени жылаан чакканда, досуң ашык табытыңды айталаада көтөрүп баратып, Аллаадан мынтип суранган. Мага байлыктын кереги жок. Баласыз жүрсөм да макулмун. Аккан досум Чынарбай аман калса гана болгону. Анын арманын Алла уккан. Сен Чынарбай, бул жашоого кайрадан жаралдың. Ал эми досуң ашык, эч качан балалуу болбойт. Байлык да топтобойт. Чынарбай аккан досун андан да терең кадырлап, өмүрү өткүчө айрылган жок. Аккан дос айрылбайт деген кеп эл ичинде ошондон калган.